Сузактын Кара Таш участкасында 300 гектар жерге эгилген бадамдын көчөттөрү жетилип калды. Өзгөчө сорту эгилген. Королонуп 4 тарабы тосулуп, атайын суу кампасы курулуп, көчөттөр тамчылатып сугарылууда. Проектлер негизинде 300 гектар жерде королоп алганбыз. Жылга берилген планга ылайык ошо жылга эгип келебиз, кашалап алсак мал жеп кетет көчөттөрдү. Адам түшүнүн берди? Булар түшүн берип баштады. Буюрса 25 гектарды токойго перевод кылабыз бул жерде. Аталган аймакта жер кыртышы бадам мисте көчөттөрүнө ыңгайлуу. Түшүмдүүлүктү кенен арттыруу максатында токой кызматкерлери өзгөчө асыроого алышкан. Жаз жайында суугаруу менен алектенишсе, түшүм жыйналгандан кийин өрт коопсуздугун көзөмөлгө алышат. Биз өрт коопсуздугу боюнча биринчи импаласырды айдайбыз. Мына баары айдап турат. Анан мына колоттордун ар түшөсүн баарын айдаганбыз, бирин-бири өтүп кетпесин деп. Анан ошо келип жазгымалуу жүргөн ошол жерде эс алгандарга өтөрүн эскертүүлөр турабыз. Калсачтаба анан место көрөнүлөрүбүз бар. Ошол карап турабыз. Анан миссе терген убакыттар мисселгендерде да ушу сүйлөшүп өрт коопсуздук сактоо боюнча түшүнүк жүргүзүп турабыз. Сигарет таштаба бир жер 2022 жылдан баштап ар жылы 25-30 гектардан эгилип келди. Учурда 161 гектар бадам көчөтү бар. Быйылкы жылда мөмө берип баштады. Бул токой чарба кызматкерлеринин эмгеги убакыт өткөндөн кийин байкалат экен да. Себеби биринчи жылы көчөттүн эгесин чоңойтосун. Биз азыр бул жерге бадам көчөтүн эккенбиз. 22 жылда отабыз. Уже быйыл токойго айландырсак болот. Алды мөмө бере баштады. Токой чарбасы өлкөдө кирешелүү жана келечектүү тармак. Улуттук жашыл мурас программасынын алкагында туризмди өнүктүрүүдө чарбанын камкордугу айтарлык. Өлкөдө 42 токой чарба бар. Алардын ичинен Кара Алма токой чарбасы уникалдуу. Анткени чарбада жаңгак, бадам, мисте мөмөлөрү кенен жайылган. Сузак районунда көрктөндүрүлгөн барпы 100 гектар аянтыда мына ушул аталган чарбага тиешелүү. Токой чарба кызматкерлери учурда күздүк бак дарактарды да эгүү максатында иштеп жатышат. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Сузак районунан.